кошумча алымчам жок, ушу колдоом күн тартибин. Айтып кетчү нерсе, мен могу Аки Пресске кече күнү KG24ге Бешимов мага комментарий бериптир. Ошого айтып койгонго мага туура келип атат да. Анткени себеби бул жерде кече мен сүйлөгөн сөздү саясатташтырып, темасын буруп, мага тийишип, кычыктап, издеп сүйлөптүр да. Ошон үчүн мен жооп катары айтып коеюн ошо Бешимов мырзага. Бешимов мырза мен сүйлөгөн сөзгө комментарий бергенде акысы жок. Ал өзүнүн ишин кыла берсин. Бияка мага тийишпей, мен сүйлөгөн сөзүмгө комментарий бербей. Анан кийин ал болуп аткан чындык нерсени айткан нерсеге бул тескери иш кылыптыр да. Если патриот болсо, Кыргызстандын келечегин ойлосо, мынтип жазбайт эле да. Ошол жерден дагы бир саясат издеп, саясатташтырып бул жерде оң болуп аткан немени тескери буруп жазыптыр. Мен ошого айтып кайрылып коет элем. Анан кийин мындай да ошол 15 жыл бою ошол Кыргызстанды деле жалаң ушундай кишилердин атынан ушинтип талап тоноп жок кылып, Кыргызды кырганга чейин, жок кылганга чейин барды да. Мына бүгүн дагы ушинтип улантып атат ушуга чейин кылган ишин. Мындай кишилер деле Кыргызга жакшылык кылбайт. Бул дагы мындан ары дагы керек болсо жаман иштерди кылат да. Ошон үчүн улут үчүн күйбөгөн патриот болсо мынтип жазбайт эле да. Улуттун кызыкчылыгы жок эле, буларга саясат керек экен да. Саясатташтырып жок жерден ушундай кылып атат. Баягы Кыргызда бир сөз бар. Баягы лөлүлөрдөн батыр чыкса өз алачыгын чабат дейт. Ошо өз алачыгыңарды чабып, ушу Кыргызга жамандык кылбагыла. Анан кийин ушул жерден дагы баягы көрүп, билип туруп анан кийин тескери кылып атканыңызды мен түшүнбөй жатам. Баягы сокур саясатчылыктын да кереги жок. Бул баягы сокурду сокур жетелесе аңга түшөт дейт. Ошон үчүн сиз дагы мындай абайлап сүйлөп жүрүңүз, комментарийиңиз токтот.